Сиз жогоруда айтып кеткен бейөкмөт уюмдары. Бизде бейөкмөт уюмдары менимче эки тарапка бөлүнөт. Булар бейөкмөт уюмдарынын арасында биздин улуу өлкөлөр Американын кызыкчылыгын көздөгөн бейөкмөт уюмдар бар. Алардын арасында жана Россиянын кызыкчылыгын көздөгөн дагы бейөкмөт уюмдарын байкап жүрөбүз. Ушунда биздин жарандарыбыздын укуктарын коргоо боюнча маселеге келгенде бейөкмөт уюмдары ар ким ошол кайсы мамлекет менен иштешсе, ошолордун кызыкчылыгын көздөгөн учурлар көп байкалат. Эмне үчүн бул биздин ички саясат болгондугуна карабай, ошо сыртта бизден алыс турган өлкөлөрдүн кызыкчылыгын бизге алып келип таңоолоп жаткан бейөкмөттөр жөнүндө пикириңиз кандай? Эми бул жерде жеке эле вот Америка менен эле Россия деп айтуугадан мен алысмын. Себеби бейөкмөттөрдүн уюмдардын көпчүлүгү Франция мамлекет менен иштейт, Швейцария, Дания менен иштейт, Прибалтика мамлекеттери менен иштейт, Польша менен иштейт, Англия, Германия, ошол эле араб өлкөлөрү менен. То есть бул жерде көп да бир эле Россия менен Американы көрсөткөн бул туура эмес да. USAID Америка өзүнчө, фонд Сорос өзүнчө. Негизи андан тышкары өтө көп жанагы жетим балдар боюнча, инвалид балдар боюнча, аялдардын багы, үй бүлөлүк зомбулук, жана ВИЧ, туберкулез, ушундай өтө баягы биздин каражатыбыз, өкмөттүн колу, Минздравдын мындайча айтканда каржысы, финансысы жетпеген нерселерди булар көп жасап кетип атат. Экология маселелери боюнча бул Россия менен Америка деп айтууга болбойт. Бөлөк мамлекеттер көп бар. Эми бул жерде мындайда ошол эле билим боюнча, маданият боюнча дагы НПОлор бар. Көп эле да. Араб мамлекеттери кандай жакшы иштеп атат, өзүңөр көрүп атасыңар, жана айыл салып, жана таза суу өткөрүп проектлерин бир топ өткөрүп атат. Эми бул жерде мындайда тигилер келип эле эмне үчүн адам укугу деп эле, демократия деп эле, ушундай бизге келип эле ушинтип өткөрүп атат дегенге мен бир нерсени айтат элем. Биз бүгүн Кыргыз мамлекети мурдагы президенттердин учурунда, өзгөчө 15-16 жылы, 90 жылдары көп эл аралык документтерге кол койгонбуз. Адам укугуга тиешелүү ООНдун деңгээлинде, эл аралык деңгээлде биз 49 документ бар, чоң орчунду. Жана бүткүл дүйнөлүк адам укугу боюнча декларация бар да, 48-49, ошондон баштап бүгүнкү жанагы ачык правительство, открытое open government partnership деген бир уюм бар. Ошого да мүчө болдук. Евросоюз менен соглашение түзгөнбүз. Венецианский комиссияга мүчө болуп кирип алганбыз да мурда. Анан ошол жерде кирерде шарттар бар. Мисалы, жанагы Совет Европы менен жанагы Венецианский комиссия кирерде кол койгонбуз биз баягы мурдагы жылдар эле. 95-жылы биринчи жолу койгонбуз Евросоюз менен, кийин узарттык. Кийин 2001-жылы дагы койдук. Мына азыр былтыр 19-жылы парафировать этип, мына азыр дагы ген соглашение эме Евросоюз койгон атабыз. Ошол жерде биз жазып мойнубузга алып турбуз да, 27 эл аралык адам укугуна тиешелүү ошону мындайча айтканда иш жүзүнө ашырабыз депчи. Анан биз албай койсок, кирбей койсок, бул болбойт эле да. Биз 90-жылдарда ушундай милдеттеме алып алганбыз. Баягы мурдагы эл аралык эгемендик алганда эл аралык уюмга кошулабыз, дүйнө жүзүнө чыгабыз деген ошондо бир топ мыйзамдарды алып алып, милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек. Аткарбасак бизди четтетип коет. Анда ошонун негизинде бул бейөкмөт уюмдары жанагындай биздин бир топ ички маселелерге дагы аралашып бийлешкенге акылары бар. Эми ички деген эмне? Ички жанагы балдар, экология, маданият, туризм, цифровизация дейбиз. Бул да киришүүдө. Цифровизациялар финансы жардам берип атат, мына бүтүп атат. Ошол эле жанагы бюджетный поддержка деп атабыз. Жана кол койгонсуңар бюджетке жардам беребиз, бергиле деп жана талап 40-50 миллиондан алып атпайбыз. Ошонун негизинде да бунун баарычы. Жөнүнө келишим жок болсо жөнүнө бербейт.